Өлүктөр ойгонот. 5-бөлүм. Siz кыргызсызбы? Деп таптак орусча сүйлөп кайрылып жатпайбы? Ооба, мен кыргызмын. Өзүң кимсиң? Көрсө, апасы тажик, атасы сириялык араптардан экен. Ата-энеси ажырашып, бул жигит апасы менен Тажикстанда чоңоюптур. Орусча билгени да ошондон го. Бул жерде мигрант болуп эмгектенерин айтып, бир топ эле сүйлөп берди. Жетер жериме жеткенче. Чет жерде сени түшүнгөн адам болгону кандай жакшы деп телефон номурун алып калдым. Мына, издеп тапкан дарекке келип, Авангард жайгашкан мейманкананын алдында турам. Мейманканага жайгашып алып келген максатыма өттүм. Өзүнө дароо кирип барып жолугуу кыйынга тургудай, кечки тамакка ресторанга түшүп келет деп күткөн оюмда ордунан чыкпай калды. Кыязы өз каанасына алдырып тамактанса керек деп ойлоно, ресторандан чыгып баратып бир жигитти сүзүп токтодум. Ал англисчелеп бирдеме дегендей болду эле, билген сөздөрүмдү колдонуп кечирим сурап, жүзүнө карасам, өзү кыргыз жигити турат маңдайымда. Кыргызсызбы? Дегенче артын карасам, жалгыз эместей. Топ болуп сыртты көздөй бара жатышкан экен. Мен сүзүп алган жигит да бурулуп суроомо жооп бербестен басып кетти. Эч кимиси мен тарапты карап да койгон жок. Артынан көрүп турганым үчүн алардын ким экенин көрө албай калдым. Баары кыргызбы же бирөө элеби? Мүмкүн ал жигит деле кыргыз эместир. Мен жөн гана адашып жаткандырмын деп басып кетеримде кыргызча тааныш үндү угуп калдым. Мен сүзүп алган жигит да бурулуп суроомо жооп бербестен басып кетти. Эч кимиси мен тарапты карап да койгон жок. Артынан көрүп турганым үчүн алардын ким экенин көрө албай калдым. Баары кыргызбы же бирөө элеби? Мүмкүн ал жигит деле кыргыз эместир. Мен жөн гана адашып жаткандырмын деп басып кетеримде кыргызча тааныш үндү угуп калдым. Ооба, бул Авангарддын доошу эле. Көзүңө карап баспайсыңбы? Деп артына карабай туруп тиги жигитке үн катты. Мен кадамымды тездетип жанына жетеримде артында бараткан жигит алдымда туруп калды. Ал менен тирешип турганымча Авангард узап кетмек. Ордумдан эле "Авангард!" деп кыйкырдым. Ордунан жылбай токтоп 10 секундтай туруп, бирок мен тарапка бурулбай басып кете берди. Демек, мени тааныды. Менде убакыт аз эле. Алдыда турган жигитти кулак түпкө бир уруп, жолдон алып, анын артынан жүгүрдүм. Дагы бири тосту. Аны бар күчүм менен түртүп жиберип, басышымды улантайын дегенимде, анын 4 жигити жабыла калышты. "Силер менин теңим эмессиңер, жолдон качкыла", дедим шыбырап гана. Бириси курунда асылган тапанчаны көргөзүп, "Чүш" деп сөөмөйүн оозуна алып келе, "Мен эң жакшы билем. Алар бул жерде курал атканга даай алышпасын. Буларда мыйзам күчтүү. Мыйыгымдан күлө кол салууга даярданып калганымда, ары жактан костюмчан 2 дөөдөй кара адамдар жетип келишти. Кимдир бирөө кабар жеткирген болуш керек. Аларды көрө сала Авангард 2 аттап жетип келип, бир нерселерди сүйлөп жайгарды да бизге карап, "Мага бул жерде көйгөйдүн кереги жок. Баатыр, өз кааныңа бар, менин жумуштарым бар, эртең көрүшөбүз", деди да жигиттерин ээрчитип басып кетти. Азыр канча аракет кылбайын майнап чыкпасын түшүндүм. Каанама кирип, эртеңди күткөндөн башка аргам калбады. Бирок ал сөзүнө тураар бекен, изин жашырып кетпейби, деп кыжаалат болуп таңдаттырдым. Эрте мененки түшкү тамакты да бөлмөгө алдырып, сыртка чыкпай күтүп отурдум. Балким келип калса, ордумда болоюн деп. Түштөн кийин гана эшик такылдаганынан жетип барып ачсам, эч ким жок. Таң кала кайра жапканы жатып, аяк астымда жаткан кагазга көзүм түштү. Аны алып дагы бир ирет эки жакка көз жүгүртүп, эч ким жок экенин ана эшикти жаап, кагазга үңүлдүм. Анда кыска гана бир дарек жазылыптыр. Авангардтан башка мени ким жолугушууга чакырмак эле. Бул жерде дароо кийинип жөнөй бердим. Оюма кечээги жигит түшүп, телефон чалсам, ал да жетип келди. Кагазды көргөзүп, ушул дарекке жеткирүүсүн сурандым. "Сиз кимдир бирөөнү издеп жүрөсүзбү?" деп сурады. Эмнеге антип сурап жатасың? Сиз бара турган даректе жашыруун сауна бар. Бул шаарга биринчи келген адам ал жайды билүүсү мүмкүн эмес. Сиз алдындан билгенсиз го. Түсүңүз эс ала турганга окшобойт. Кечээ сизди түшүрүп кайтканымда 2 адам токтотуп, ушул жайга жеткиргем. Менимче алар да кыргыздар, бирок англисче сүйлөштү. Сизди кай жерден алып келгенимди сурашып, ошондой де. Алар менин досторум, менин келишимди күтүшпөгөн го, деп коюп ичимде ойлонуп жаттым. Тим эле укмуш болуп кетишкен го. Мен келип аягым жерге түшө электе кабар таап, булардын маалымат булактары өтө күчтүү болсо керек. Ошон үчүн кечинде Авангард мени көргөндө таң калбаган экен да.
Мына, мырзам, жетип келдик деп тегереги жалтырак күзгүдөн тургузулган курулушту көргөздү. Рахматымды айтып, кайтып баратып, эч кимди албай эле кет, кош деп акчасын айтканынан ашыкча берип туруп түшүп калдым. Кокустан дагы авангарддын адамдарына жолугуп, байкуш жок жерден зыян тартып жүрбөсүн деген ойдо. Ичкери кирсем, жалаң эркектер классика кийимде жүрүшөт. Бул жай сауна деп адашып калган көрүнөт. Чоң мекемеге окшойт го деп таң калып туруп калсам, жаныма биреси басып келип, бирдемелерди сүйлөп, сыпа кайрылып калды. Анын сөздөрүнөн жалгыз турист дегенин гана түшүнүп, ооба, турист дедим. Тиги 32 тишин көрсөтө жылмайып, англис тилин билбейсизби деп орусча сүйлөй баштады. Англис тилин билбегендер орус тилин билиш керек экенин кайдан алдың? Дедим, тамашалай. Анткени башка өлкөдөн келгендер англис тилин жакшы билишет. Бизге келген орустар жана алардын коңшулары көбүнчө англис тилде сүйлөй алышпайт. Сиз оруска окшобойсуз, бирок алардын коңшуларынан болсоңуз керек. Ошондуктан орус тилин билсе керек деп ойлодум. Түшүнүктүү, сен баамчыл экенсиң. Ооба, мен англисче сүйлөй албайм. Бул жерге мени бирөө чакырган эле. Балким байкаган чыгарсың, мендей монгол расасында адамдар келиштиби? Сиз Баатыр дегенсизби? Деди мени баштан аяк карай. Так өзү. Мен да ошондой деп ойлоп жаныңызга келгенмин. Жүрүңүз мени менен деп сылык колун жаңсап узун кең коридор менен алып жөнөдү. Күзгүдөй болгон эшикти код менен ачып кирип, ичинде жайгашкан көп эшиктин бирин көргөзүп, бул жактан кийимдериңизди алмаштырып алсаңыз болот, деди. А муну сөзсүз аткарышым керекпи? Дедим таңкала. Албетте, тиги кыры чыккан шымыңыз менен чөмүлбөйсүз да. Коркпоңуз, халаттар жаңы, бут кийимдер да. Башкача кылууга аргам жок экенин түшүнүп, ал көргөзгөн бөлмөгө кирип кийимдеримди алмаштырып чыктым. Эми бул каана сизге тандык деп колума жипке байланган 4 бурчтук магнитти байлап койду. Бул ачкычыңыз. Сизден башка эч ким бул бөлмөгө кире албайт. Буюмдарыңыздан кыжаалат болбой жакшы эс алыңыз деп башка бир эшикти ачып киргизип койду. Ал бөлмөдөн да бир жигит сылык сүйлөп тосуп алып, так англисче сүйлөп, колдорун далыма чейин көтөрүп туруп калды. Анын бир да сөзүнө түшүнбөй жалдырап туруп бердим. Халатыңызды чечип бериңиз деп орусча кайрылды. Дароо эле ушундай десең болбойбу? Ошондо эмне мен жылаңач киришим керекпи? Дедим ачуум келгенин жашырбай. Ал сылык гана жооп узатып, мен сизге чаарчык берем, деди. Бул жерден да айтканга аргасыз көнүп, халатымды чечип, берген чаарчыгын оронуп, көргөзгөн эшикке кирип бардым. Кечээ мен сүзүп токтогон жигит тосуп алып, оронгон чаарчыгымды да чечип алып, бассейнди көргөздү. Өтө бер. Кең бассейнде авангард жалгыз сүзүп жүргөн экен. Охо, сен залдан чыкпай машыгасың го. Наранын айтканына эми ынанып турам. Түсүң кыздар кызыгаарлык болсо, денең ар бир көргөн эркекти селт эттиргидей экен, деп суудан чыгып келди. Мен келген тарабыма кол жаңсап, бул эмне деген маскарад, дедим. Баатыр, мен ушундай жашаганга аргасызмын. Териңди сыйрып текшербегенге шүгүр кыл. Этияттык гана сактап келет мени. Жакында тараган ушак чын көрүнөт. Кошмо Штатка кирүүгө тыюу салынды деген. Биздин авангард Кошмо Штатта эмне кылмак эле деген. Мынтип жашап жатканың караганда бар беле, дейм ал жакта караганың. Силер өз өлкөмө батырбай кубалап жатсаңар, анан барам да башым оогон жакка. Кана, айтчы, эмне себеп болду сенин бул жерге чейин мени издеп келгениңе? Убагында мага жолугуудан качып жүрчү элең. Рахмат айтканы келбесең керек. Рахмат укканы келдим. Сени камактан сактайм деп өзүм отуруп чыкпадымбы? Рахматымды айтканым ушул, тирүү алдымда турганың. Адам мент болот. Мент адам болбойт деген сөздү далилдейсиңер да дайым. Саткын болгонуңар үчүн Нуржигит экөөңөрдү шишкебек кылып койсом да болот болчу. Мен ушундай жалкыбаган жанмын, кечире берем. Анан эле мынантип саткындар өздөрү бири-бирин жазалап коюшат. Менин катышуумсуз эле. Каныбектин сага даярдаган жазасына аларды батырдың. Нуржигит агасы экөө жазасын өтүп жатышат. Алиевичти айтып жатасыңбы? Башка экөөбүздүн Каныбек аттуу таанышыбыз барбы? Эмнеге ал мага жаза даярдаш керек эле? Биринчи биздин жолугуубуз эсиңдеби? Мен бир маселени бүтүрөм деп 100% кепилдик бергеним. Ошондо мен анын артынан түшкөндөр бар экенин байкагам. Анткени ал эми максатына жетейин дегенде 10 кадам алдыга жылдырып коюп жатышкан. Аны аныктап берем деп келишкенбиз. Мен сөзүмө турдум. Кандай кылып? Ал тирүү жүрсө эч аныктай ала турган эмеспиз. Ошондуктан өлтүрүүгө туура келди. 3 күн уктай турган уктары атылган. Жүрөк согушу басаңдап, денеси муздап, тирүүлүктөн дайын билинбей кала турган. 72 саатта ойготуп албаса, ошол боюнча кете берет. Ал баарына макул болду.
Жакындарын сырттан көрсүн дегем, анткени ал менин айткандарыма такырынанбай койгон. Ким алдымда турган адам билет аны? Мен, деп колумду өзүмө каратып араң үн каттым. Албетте, сен. Каныбек биринчи күмөн сага түшөрүн билген, калгандары кандай кылышат сырттан карап турууну чечкен. Өзүң көрүп тургандай, сен суудан курук чыктың, баарын жайлап коюп. Сенин кылгандарыңы көрүп туруп, таң калбаганынан кайнатаңдын да жаны чыгып кетти. Бул мени сынап жаткандагысыбы же чын эле эч нерседен кабары жокпу? Эгер делону булар алып чыкпаган болсо, анда ким? Садыр мен камакка түшпөстөн алдың ишке киришиши мүмкүн эмес эле. Садыр рас экенинен да кабары жокпу? Деп ойлогонумча, авангард тамагын кырып сүйлөп баштады. Сен билип кайнатаңа кызмат кылгансыңбы? Же анын негизги максатын билбей туруп тапшырмаларын аткаргансыңбы? Иши кылып акырына барып, анын да карамагынан чыгып өз алдыңча кыймылдарды жасап баштагансың. Кырдаалды башкара албай бараткан кайнатаң кан басымы көтөрүлүп катуу санаадан жан берди. Эми сенин тирүү турганыңдын себебине келсек, ал киши жанын берген ишин табасың. Ал сенде эмес. Эгер андай болгондо, бул жерге келбей, бизди чымындай чимирилтип гана карап отурмаксың. Сөздүн эмне тууралуу болуп жатканын түшүнбөдүм го, бирок ал киши эч кандай иш менен алек болбогон. Өлөөр алдында деп барып сөзүмдүн аягына чыкпай токтодум. Эмнеге ушуга чейин ойлонбодум? Эмне деди өлөөрүндө? Айт, деп жаныма жакын келди. Сен ал жумушуңду ташта, башка жумушка өт. Сен карап жаткан маселенин акыры жок. Мен да толук окуп жетишпедим, деп кайталап жатып кетти. Эгер бир нерсени издеп жаткан болсоңор, анда башка адамдан издегиле, ал кишиден эмес. Балким ал да силердин оюнуңарга күбө болуп калганы үчүн азыр арабызда жоктур. Кырдаалдын кожоюндары аны инфарктка чейин жеткиришкен болсочу. Ошондой дейли. Анда ким? Өлкө башчыбы? Анын адамдары Каныбектин силердин араңарда жок эле. А балким сен түз өлкө башчыга кызмат кылаттырсың? Анда айтчы, кайнатаңдын жыйган байлыгы кайда? Ал киши орто эсеп менен өлкө башчысындай эле байлык жыйган. Мамлекеттик кызматтагы жөнөкөй жетекчиден так биз айтып жаткан өлкө башчысына чейин сенин кайнатаң менен эсептешип турчу. Кекиртегине киргендин жарымын сөзсүз ага ыргытып бөлүшүшчү. Антпесе столунун алдына бекиткен делолорду чубап чыгып, паракор, жемкор деп туруп иш козгомок. Эми ошол акчалар кайда кетти дейсиң? Бизди куурчактай ойноткондон башка. Эгер сен ал ишти тапсаң, баарын табасың. Каныбектен башка. Расулдун тирүүлүгүн билебиз, бирок кайдалыгы ошол папкада гана жазылуу. Баяндын тирүүлүгү кайда жазылуу? Дедим. Авангарддын жүзү өзгөрүлө түштү. Демек, Алиевич бул тууралуу айтпаган. Анын тирүүлүгүн далилдеш керек али. Эгер чында ошондой болсо, ал да ошол кара сандыкта. Демек, Алиевич экөөңдүн сөзүңөр бир экени жалган экен да. Майор анын тирүүлүгүн далилдеп койгону качан? Дедим, ал экөөнүн биргелешкен уюмуна жарака орнотуу максатында. Сөздүн кыскасы, максатыма жетем десең, ал сандыкты табасың, деп сууга кирип кетти, сөз бүттү дегендей. Мен да бул жерде башка кылаар жумушум калбаганын туюп чыгып бараттым. Эми кырдаалдын көзүрү мен, алар мени издеп келсин. 2 апта деген эргүүм 1 аптага жетпей бүтүп үйгө карай сапар тарттым. Каалаганыма жетпесем да, өзүм күтпөгөн маалыматка ээ болуп баратам. Мен башынан эле туура эмес жолдо бараткан экенмин. Авангард баарын жасады. Садырды тааныйт. Нуржигитти мойнуна алууга мажбур кылган же бир оюнду баштаганы жатат деп ойлогонмун. Көрсө, ал да мендей эле оюндун сыртында калган экен. Алиевиччи, ал киши эмне деп ойлоп бул кадамдарга барды экен? Кесиптик баалуулук, жакын адамдардын сүйүү, ишенимин баарын сатып өз кызыкчылыгы үчүн колдонгонбу? Балким анын баарынан көңүлү калгандыр. Дагы бир жолу жагымсыз окуяга туш болуудан коркуп коргонгондур. Жакындары кимдер эле? Балким артынан канжар урула берип, чындап эч кимди жакын деп эсептебей калгандыр. Анын кылгандары актоого татыбай турса да актап жаттым. Майордун жаман ишке баруусуна ишене албай турганмын. Анын көздөрү, алар курч эле. Эки жээкте ойногон адамдын көзү анчалык курч болбой калат. Жалтак болуп мокой баштайт. Анын каалоосу эмне экени өзүнө гана маалым, бирок ал бир нерсени көздөп жүрөт. Балким авангарддын ишенимине кирүү үчүн жанын курман кылган. Табышмактын түйүнү анда жатат деп айтып калчу эмес беле? Токточу.
Эмне эгер ал авангард айтып жаткан сандыктагы сырды чаташтырыш үчүн жасаган болсо, ошентип сырдын ээсин ачыкка чыгарам деп ойлонгон болуп жүрбөсүн. Таптым. Мен да жыландын куйругунан эмес, башынан кармаганга кызыкмакмын. Алиевич экөөбүз бирдей ой жүгүрткөнүбүз үчүн болсо, анда анын оюн таптым. Учакта отуруп ушуларды ойлоп бараттым. Окуянын башынан баштап эстеп талдап чыгышым керек. Мен борборго которулуп келем деген каалоом ар дайым боло турган. Бирок эмнеден улам так ошол учурда которулуп келдим. Эсимде, курсташ балага жолугуп Нарында чайлашканым. Ал облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнө жетекчи болуп барган. Ошондо ал меникиндей мүмкүнчүлүгү болгондо эчак борборго жетип, бакыйган жерде отуруп калаарын айтып күлгөн кайнатамды эске алып, ооба, так ошол ичимдик сунуштаганда ашказаным оорлуу экенин айтып баш тарткам. Чермашовичтин сөздөрүнө бул дал келип жатат. Ошол күнү келинчегим борбор тууралуу сөз козгоп калганда, албетте, менин деле кетким келет бул жерлерден. Бул жерлерден. Айлаганча биздин колдо эмес баары дегем. Андан көп өтпөй кайнатам телефон чалып, болду жетишет. Неберелеримди сагынып кеттим. Жаныма келгиле, орун даяр деген. Бирок мен Ички иштер министрлигинде болсом, УКМК алдында уюшулган тергөө комитетине кандай кирип калганымды териштирбей, борборго жеткениме сүйүнүп, даяр орунга отуруп калгам. Кайнатамдын колунан баары келчү. Ал киши турулаган экен деп ойлогом. Көрсө, ага сунушташкан экен. Ал жөн гана макул болгон. Алиевич мени тандабаса эмне болмок? Бул жерде да бирөөлөр аралашкан. Чермашович дал өзү менин мумбайдамды досиемди колуна карматканда башка мумбайдаларды менин жанымда тургуз тарых менен туурулаган. Ал Алиевичти эң жакшы билет эле. Анын тандоосунда алдын ала билген. Чермашовичтин тандоосу эмнеге мага түштү экен? Анын акылына кире алчу ким бар? Нуржигитпи? Эмнеге? Жок, башка. Балким укмуштай чач жасалганы тандап берген токолудур. Андай болсо мен аны таанышым керек. Менин тергөө комитетке келишиме ким кызыктар болгон? Ушул суроонун жообун тапсам, баары чечилет. Албетте, бул жай менин бирден бир каалоом эле. Бирок өзүм ошол жайда отуруп калам деп үч уктасам түшүмө кирбеген. Бул каалоомду ким менен бөлүштүм эле? Эч ким. Эгер мени жакшы билип, көзүмдөн гана окуп алышпаса, ооз ачып сүйлөгөн эмесмин. Бирок алардын жаңылыктарынан окуп калчумун. Албетте, менин келинчегим. Ал гана менин акылыма кире алат. Менин ар бир каалоомду биле алат. Мен каалаганыма жетишим үчүн мүмкүн болбогон жолдорду ача алат. Мунун баарын алдынан билсем да, тан алгым келчү эмес. Ал мен үчүн эмес, мен ал үчүн жашагым келчү. Бирок бир да жолу аракет кылбапмын аны деп. Бир жумушту кече албай жатам. Андан башкасын айтпай эле коеюн. Эми ал жөнүндө ойлоно баштадым. Анын азыркы каалоосу эмне? Акыркы жолу качан жыргап чын көңүлдөн бакытка балкып күлдү эле. Чарчадым деп арызданганбы? Менин наалган кептериме жооп кайтарып, качан мени менен урушкан? Биз жаңы таанышканыбызда ойлору менен бөлүшүп турчу. Анча-мынча айткан убактымдан кечигип калсам, тултуңдап таарынып да калчу. Бара-бара ал сапаттары жоголуп, буйрук аткарган темир адамга айланып, отуруп, кыялымды орундатчу сыйкырчы болуп калган экен. Бала, дедим. Бирде эмес, экини дароо төрөп берди. Борбордо тергөөчү болсом деген оюмду айттырбай түшүнүп, жөн эле эмес, улуу тергөөчү кылып койду. Табышмактуу маселеге аралашкым келчү. Чечилбес түйүнгө туш болдум. Мунун баарына келинчегим аркылуу жеткенимди ойлогондо уялып турдум. Мен ага эмне бердим? Санаадан башка. Ал дайым өз каалоосун алып көздөгөнүнө жетип көнгөн. Балким менсиз эле чак жеткендир эңсегенине. Эмне, эгер ал кызматтагы тапшырмада жүрүп, мен анын каалаганына жетүү үчүн колдонгон куралы болгон болсом. Авангард айткан кара сандыктагы сырдын ээси кайнатам болсо, анын үстүнөн башкарып туруу бир гана кызынын колунан келе турган. Ал киши кызынын айтканын эки кылбай аткарчу. Бирок эмнегедир анын биздин чөйрөдө иштешине каршы эле. Балким атасы кызынан мен көрө албаган сапаттарды көрө алгандыр. Жумушту кумар кылып алат деп чочугандыр. Мен өмүрүмдө окуп бүтө албаган жоон китепчилерди тиркеп, илим изилдеп жатканына караганда, ал чындап кумарга берилип кетет. Эмнеге аны башта көрбөгөнмүн? Кантип ошондой чоң китептерди мага көргөзбөй сактай алды? Токточу, мен үйдө жалгыз калган күнүм болгонбу? Мен үйдө болгондо эч кайда чыкпайт. Анан кантип аларды көрмөкмүн? Ал күнү да
Мени күндүз кирип келет деп күтпөсө керек. Китептерин жыйнаганча абдан кыжаалат болуп шашылган. Демек, мен ал кагаздарды табышым керек. Сырдын баары ошондо. Мен келинчегимди бул саздан куткарып калуум керек. Бирөөлөрдүн тапшырмасын аткарып жүргөн болсо, токтотуум абзел. Авангардтын колу жеткенче учак жерге коноору менен жүгүрдүм. Эч качан кызмат абалымдан пайдаланчу эмесмин. Азыр пайдаланышыма туура келет. Колумда көтөргөн жүгүм болбогондон кийин аэропорттун чек ара кызматкерлерине күбөлүгүмдү көргөзүп, дароо чыктым да такси менен үйгө жетип келдим. Күттүрбөй кирип барсам, дагы эле мезилдөөсүнүн үстүнөн чыганбы деген үмүттө коңгуроо какпай ачкыч салып кирип барсам, эч ким жок. Андан жакшы болду. Бар буюмдарды чачып, билген тешиктеримди аңтарып өткөндө көргөн кагаздарды издеп жаттым. Бир убакта эсиме бир нерсе кылт этип, балдарымдын бөлмөсүнө жүгүрдүм. Жок, алардын кийимдери жок. Келинчегимдин да кээ бир кийими жок болсо керек. Бирок анын кандай кийимдери бар экенин да билчү эмесмин. Эмнеси жок, эмнеси калган айырмалай албайт элем. Кетиптир. Жок, жок деп башымды мыкчып сыртка жөнөдүм. Мен аларсыз дем ала албайм. Чечилип сүйлөшпөсө да, менден сыр жашырса да жанымда болсун. Мен аларды кое берип жибере албайм. Чоркап баратып, ушуларды сүйлөнүп жаттым. Бир убакта гана өзүмдү токтотуп, жөө эч кайда жете албасымды түшүнүп, такси токтоттум. Акыркы убакта келгенден качып калган үйгө жете албай, демим кыстыгып жатты. Кыштын ызгаары кете элек болсо да, жеңил кийимчен эле үйдөн чыкканмын. Ошол кийимдер да ашыкча кылып турду. Бүчүлөрүмдү чечип, мойнумду бошотуп, өз демимден өзүм кысылып бараттым. Заңгыраган тааныш үйдүн короосуна жетип келип, коңгуроосун тынбай баса бердим. Эч ким ачпай койгудай. Бир убакта кайненем чыгып, түрүмдү көрүп чочуп кетти. Бул эмне жүрүш, балам? Суук катпадыңбы? Апа, алар кайда? Деп ичкери жүгүрдүм. Алдын тик караштан сүрдөөчүмүн. Кайнатама караганда катуу адам эле. Үйдө, балам, киришкери. Экөөбүз эки жакта жалгыздабай, сен келгенче ушунда тура туралы деп келишкен. Сени 2 аптага кетти дебеди беле? Ким? Келинчегиң? Мен ага эч нерсе дебегем. Деп босогон аттап көргөн көзүмө ишенбей туруп калдым. Сыдыков экөө компьютерге үңүлүп столдо жанаша отурушат. Маанайлары абдан көтөрүңкү, сөздүн кызыгына кирип кетишкендей. Мен батынып, кирип бара албай же артка чыгып кете албай босогодо туруп калдым. Канчага чейин турар элем билбейм. Сыдыков артын карабай ошол отурган абалында "Канчага чейин тура бермекчисиң, майор?" дебегенде "Кел, Баатыр, жеңил конушуң менен", деди агауда эле келинчегим мага карап жылмая. Бул жылмаюусу чын көңүлдөн эле. Сен бул кагаздарды издеп келдиң да. Босогодо тура берсең эч качан окуп бүтө албайсың. Мен сага эч качан жалган айткан эмесмин. Жөн гана сенин коопсуздугуң үчүн кээ бир маалыматтарды жашырып койгом. А бул китеп окугуң келгенин айтсаң, жан дилим менен бермекмин. Башта эле деп мага карата сунду. Азыр канчалык ага жетип барып кучагыма кысып, жалынып жалбаргым келип турса да, анын башка эркек менен бирге отуруп, менден жашырган сырларын ага айтып берип жатканын көрүп, эркектик намысым жол бербеди. Үн сөзсүз барып, китепти колунан алып окуп кирдим. Анын ичинде эмне гана жазылбаган дейсиң. Бешиктеги наристеден өлгөндөн кийинки чейинки аял эркектин ой жүгүртүүсү кимдер гана жок. Наристе, өспүрүм, кызматкер, жетекчи, тентимиш, алкаш, кылмышкер, милиция, чиновник, бай, кедей, бойдок, үй бүлөлүү, тирүү, өлүк, жан кечти баары бар. Франкенштейн да мынчалык изилдөө жүргүзбөсө керек. Булардын баарына качан үлгүрүп жүрөт. Чырылдап кадам бастырбаган 2 баласы болсо, үй жумуштарына эч пайдасы тийбеген күйөөсү турса, бир күндө жумуштан келип, тамак жок, үй чачылып турганына күбө болбогом. Катындын 40 жаны бар дегени ушул беле. Мен туура эмес кылган күмөнүмдөн ыңгайсыздана башымды көтөрө албай отурдум. Сени Москвадан кайтат экен десе, ойго келбеген жорукту жасап жибердиң го, деди Сыдыков. Силер эмне менин ар бир кадамымды эсептеп жүрөсүңөрбү? Бул мамлекеттин коопсуздугу, сенин келечегиң үчүн жасалып жаткан кадамдар, деп экөө бири-бирин тиктеп калышты. Бул сиз, баарын жасаган сиз. Эмнеге менин келинчегимди аралаштырдыңыз? Анын балдары бар экенин биле туруп. Алардын коопсуздугу эмне болот? Шайтан алгыр. Эгер аларга бир нерсе болсо, эч кандай мамлекеттин, келечектин да мага кереги жок. Ушуну эске алдыңызбы? Деп кыйкыра бердим. Алардын жым туруп калгандарын көрүп, ашыкча сүйлөп жибергенимди сезип токтоп калдым. Жок,
Майор, буйрук берүүчү даанышман мен эмес, келинчегиң мен жөн гана буйрукка талашсыз баш ийген согуш талаасындагы жоокермин. Качан кыйкырып ачууңду чыгарып болуп угууга даяр болгонуңда кабар бер, деп жакасын бир силкип түздөп алып сыртка бет алды. Азыр ал чыгып кетсе, кайра көрбөй калчудай туюлуп, дагы караңгылыкта калып кетпестин айласын кылып, тез өзүмдү колго алдым. Даярмын, жолдош подполковник. Ал ордунда токтоп, дароо артка бурулду. Мунун баарына күбө болуп четте карап турган келинчегим, алдың тамактаналы, Баатырдын кардач, маалымат алгандан кийин тамак өтпөй калат, деди жай гана. Ичим кайнап, кайдагы карын, кайдагы тамак, жер жутсун силерде, деп кыжырынып турсам да сыртымдан билгизбегенге аракет кылып жаттым. Кичине эле ачуум келгенин көрсөт баарынан кур калам. Эч нерсе болбогондой түр көрсөтүп, алар менен бирге ашканага өттүм. Столдун үстү жайнайт, көп конок тосо тургандай. Бул жолу адаттан тыш, сен үчүн эмес, менин шарапатыма дастуркун жайдым. Ушунча кыйындардын акылына келбеген нерсени таба алдың. Демек, мен даанышманмын, тандоодон адашпагам, деп столдун үстүнө чыканагын коюп, эки колун жая ак сөөктөрдүн кылыгын кылып койду. Ак сөөк эме эмне? Тээ Союзга чейинки мезгилдерде эл башкарган адамдардын тукумунан, Союздан бери ата-бабалары КГБнын ардактуу адамдары болуп келген. Өз атасы УКМКнын эң ишенимдүү адамы болсо, анан кантип ал мураска калуучу өзгөчөлүк токтоп калсын. Бирок бул баарынан ашып түшкөнгө окшойт. Өзгөчөлүгү аял киши анан калса үй кожойкесинен ким эмне күтөт? Так ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жатса, анан бул даанышман эмей ким? Буларды ойлогондо баарына даяр болуп калдым. Азыр мамлекетти башкарып жатам десе да таң калбайт элем. Кашыкты көтөрүп оозума салганым менен тамагымдан ары эч нерсе өтпөй койду. Болду, кыйналып оозуңду толтура бербе. Жута албагандан кийин сөзүңдү баштай бер. Эмне билгиң келет, деди жубайым мага тик карап. Мени кандай көзөмөлгө алып жүрөсүңөр? Колуңдагы неке шакегин эмнеге өзгөчө деп ойлонуп көргөнсүңбү? Эсимде, мен сен салган шакекти чечпейм эч качан. Сен да мен салган шакекти чечпейм деп сөз бер. Эмне болгондон айырмасы жок. Кокус тагдыр буйруп ажыралып калсак, сен башкага үйлөнөсүң, анда ал нике шакекти чечтирип салышы мүмкүн. Ошондуктан башкалар күмөн кылбагандай шакек тандадым, деп кулагыма шыбырап, чоң нике шакегине окшогон печатка деп койчу оор алтынды колума салган. Азыр ал шакекти тегеретип отурдум. Мунун ичине сыя турган микрофонду кайдан тапкан? Жок, угуучу аспап жок анда. Болгону сенин кайда жүргөнүңдү билдирип турат, деди оюмду окуп койгондой. А мен кайда болбойн, артымдан көзөмөл бар, дедим мен кошумчалап башымды ийкей. Алдыңдан болот. Сенин багытыңа карап кайда бара жатканыңды түшүнөбүз. Күмөн туудурган жайлар болсо дароо көзөмөл орнотууларын буйрабыз. Жолдош подполковник, так азыр майор өзүн сырттан көрүүгө убакыт келди көрүнөт, деп карап койду эле. Сыдыков ордунан элпек туруп, аркы бөлмөдөн компьютерди көтөрүп келип, бир баскычын басып койду эле. Жашоомдон түңүлүп кеттим. Нарында жүргөн күндөрдөн азыркы үйдө жасаган тополоңуман бери бар. Мен унутта калтырган жолугушуулар, эч ким билбеди деп жасалган иштер. Менден башка дагы кимдир силердин туткуңарда, дедим алардан жийиркене. Баары. Канегалиевден башка баары, ал эсине түшүрбөйт. Ошондуктан сени анын жанына алып барганбыз. Ал аны байкап калып акыркы кадамга барган. Өзүн өзү өлтүрдү демекчисиңерби? Жок, Баатыр, мындай жарабайт. Сен азыр китепти окубай жөн эле барактап койдуңбу? Анда деген күч структурасындагылардын да ой жүгүртүүсү жазылган болчу. Алиевич кандай болбосун, баары бир алардын бир эмеспи? Силердин тандаган жолуңар башка болгону менен баарыңардын багытыңар бир эле. Эч ким жетпеген маалыматка ээ болуп, башка кесиптештериңердин алдында өзүңөрдү көргөзүү, бул жагынан Крим чөйрөдөгүлөр менен окшош элесиңер. Алар да бири-биринин алдында өздөрүнүн күчүн көргөзүү үчүн баарын жасашат. Керек болсо, байлыкты да ошол күндөр үчүн топтошот. Болгону эч ким бул каалоосун тан алгысы келбейт. Илимпоздор дайым өздөрүнүн алдыңкыларды мактап, андан сабак алып, жаңы ачылыштарды ача алышса, бул эки чөйрөдө тескерисинче баары өзүн эң акылдуу ойлошуп, андан сабак алып, жаңы ачылыштарды ача алышса, бул эки чөйрөдө тескерисинче баары өзүн эң акылдуу ойлошуп, эч ким жасабаган жолдордон жүрөм деп отуруп, бири-бирине коёндой окшош кадамдарды басышат. Кылмышкерлер силерди алдап кыйтырлыкка салганына курсант. Силер болсо аларды бул кылымдардан бери кайталанып келе жаткан айлан көчөктү Алиевич да кайталабай койгон жок. Ал болгону биз жөнөкөй кылмышкер эмес, анын акылына кире ала турган күч экенибизди эске алган жок.
Демек, ал азыр кайда экенин билесиңер. Биз билбейбиз, бирок сен билесиң. Таппадыңар, мен да билбейм. Ал түсүн өзгөртүү үчүн Расул баяндарга окшоп доктурларга кайрылбады. Демек, азыркыга чейин өзүнүн кейпинде эле жүрөт. Белгилердин кандай түспөлдө жүрөөрү силерге белгилүү экен да. Албетте, Батыр, айтчы, сен түрмөдөн жаңы келген түнү үйдөн чыгып кетип кайда баргансың? Кандайча ал учурду колдон чыгардың? Дедим мыскылдай. Кандайча ал учурду колдон чыгардың? Дедим мыскылдай. Алдын ала эле тон бычып мага капа боло бербей аягына чейин ук. Мен да сен сыңар эле үй бүлөмдү, балдарымды биринчи орунга коем. Алар тынч, баары өз иретинде болгон кылмышкерлерге баш ийбеген өлкөдө жашашын, түшүнүүгө туура калыптанышын каалайм. Эгер мактап жаткан ошол өлүктөр элди эч качан ойлобойт, ойлогон да эмес, эмне жасаса өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн гана жасашкан, элди коргомуш болушкан болсо, атагын чыгарыш үчүн гана жасашкан. Канча атагы көтөрүлсө, ошончо эл артынан ээрчийт, а канча көп эл ээрчисе, ошончо күч топтошот. Аларда күч көбөйсө, эч кимге тынч жашоо беришпейт. Бирок аттиң биздин бүжүрмөн калк эч качан аны түшүнбөйт. Алардын эл көзүнө жасаган иштерине же сөздөрүнө ишенишет. Акылында эмне жатканын кайдан билишсин, байкуштар? Алар кандай болбосун түрмө көргөн кылмышкерлер, а түрмө эч качан жакшылыкка үйрөтпөйт. Өзүмчүл болууга, кыйын кырдаалдарда тирүү калыш үчүн баарын жасашка, эч кимден жакшылык күтүп, эч кимге жакшылык кылбашка үйрөтүп, баарын муздак, кыска акыл менен ченей турган кылып тарбиялап коет. Ал нерсе мээсинин ар бир бырышынан орун алып калган адам башкача боло албайт. Өзү каалаган ченди да. Анткени аларда жан үчүн коркуу сезими жашайт. Жанын сакташ үчүн элин эмес, койнундагы катынын да таштай качат. Биздин жашоого коркунуч боло элек, ошондуктан алар сезген коркунучту сезе албайбыз. Алардын жашоосу коркунучтан гана турат. Доктурлар жугуштуу илдеттен коркуп аны менен күрөшкөндөй эле, кылмышкерлер өлүмдөн коркуп аны менен күрөшүп жашашат. Ал үчүн миңдеген жанды көз ирмебей туруп жок кылып кое беришет. Эми ойлоп көрчү, мамлекетти башкаруу алардын колуна тийип калса кандай болот? Так ошондой болбош үчүн түн уйкуну душман эсептеп койгонмун. Бир түн эле ошол душманга жеңилип бергенимдин жыйынтыгы бул Алиевичти жоготуп алдык. Сен кабырга баргансың, ал жерге биз да барганбыз. Сен көргөн көрүнүштү биз да көргөнбүз, бирок жөн гана жаап койгонбуз. Сен эсе чачыпсың. Айтчы, андан эмне таптың? Топурактан башка эч нерсе. Көр казганга шайманды кимден алдың? Деди Сыдыков сөзгө аралаша. Ошол жерден. Сен уурулукка бардыңбы? Сыдыковдун кабагы бүркөлө түштү. Мага эң төмөн адамга карагандай карап, ээсине кайтарып бергем. Токточу, кандай ээсине? Деди келинчегим мойнун созо. Кароолчуга ал көрдүн казылганын билип туруп үндөгөн жокпу? Милицияга да кабарлабаган. Батыр, эмнени жашырып жатасың? Ал сага бир нерсе дедиби? Коркутуп бүркүтүү сенин адатың эмес. Мен айтсамбы, айтпасамбы деп экиленип калдым. Батыр деген келинчегимдин сүрүн көрүп, кудум атасын көрүп тургандай болдум. Макул, ал мага Алиевич таштаган катты берди, бирок эч нерсе сураба, мен жооп бербейм деген. Кийин аны издеп барып таба албадым, дүйнө салган экен. Ах, Алиевич, бул жерден да кутулуп кеткен экенсиң. Мүрзөгө коюп эл тарагандай эле ачканбыз кабырды, кечигиппиз. Көрсө жолдо табытты алмаштырып коюшкан экен. Эми бул сен жолуккан Кароол Алиевич эле. Батыр, аны колдон чыгардың. Деди кичинекей назик колдорун муштум кылып түйө. Кандайча? Ал каарыган адам эле. Бирок, эмне бирок? Ал күчтүү эле. Батыр, Батыр, анан эмне? Ал сага салам алейкум. Мен Каныбек деп формачан чыгыш керек беле? Макул, болду. Ушул жетет, анын да изине түшөбүз. Токто. Эмне, авангардтын сүйлөгөндөрүн уга алган жоксуңарбы? Анын сүйлөгөндөрүнө караганда майор менен бирге авангардтын жанынан издегиле. Койчу, Батыр, жаш баланын ишин жасабай. Анын авангард деп коет. Сөздөрү бизге жетишин билип туруп чын сүйлөйт дейсиңби? Бардык эле кылмышкерлердей өзүн акылдуу эсептеп, ал сөздөрү менен бизге чыга алам деди да. Анын каалаганы бизди артынан ээрчитиш. Эч кандай Алиевичти билбейт. Биз аны табабыз. Тагыраагы сен. Токто. Эмнеге мен? Жана кандай максатта? Рас, жоголгон өлүктөрдү билет экенсиңер. Майордун эмне кереги бар? Анда башынан ук деп сөзүн баштады Сыдыков. 2005-жылы Баян артынан түшкөн адамдар бар экенин зар какшап мамлекеттен коргоо суранган. Эсиңде болсо, ошол учурда сенин келинчегиң госпрактикада бизде жүрчү.
Мен СНБда тергөөдө элем. Суранып менин жаныма келиптир. Атасы жогору жакта отурса жок демек белем, балким. Башында керек эмес нерселерди ойлоп, акылыңды бекер толтурба дечүмүн. Кайдан билдим? Ал убакта ошол акыл качандыр мамлекеттин тынчтыгын сактап турарын. Анан айтып калды, байкасаңыз, жакында бир оюнду баштаганы турат. Жаңы мамлекет башчыга тил өтпөй калбадыбы мурдагыдай? Эми башка жолун ойлонуштуруп жатат. Мурдуна аткан адам жөн эле мээсин чачырата тамак өлтүргүсү келсе, бул кылганынан маалым болуп турбайбы? Жөн гана жебени туштап, элдин көңүлүн ким тарапка бургусу келип жатканын. Жакында жок болот, көрөсүз, каалаганына жетүү үчүн баарына даяр, деди. Мен күлүп гана тим болгом. Аз өтпөй айтканы болду. Эми эмне болот деп тамашалай сурасам, жебе тушталган адамдар да жөн отурбаган чыгар. Анын өзүнө тең каршылар таап коюшкан, эчак эле. Жакында көрө жатабыз, деди кадыресе акылмандай. Арадан бир жыл өтпөй өлкөнү дүңгүрөтүп Расул кете берди. Ал күндөрү келинчеги окуусун аяктап кетип жаткан. Аны издеп бардым өзүм. Бул көрүнүшкө кандай дейсиң деп шакиртимдей эмес устатымдай акыл сурап, ал айтсамбы жокпу дегендей экиленип туруп калганын көрүп ант бердим. Айтканын аткарууга. Кийин ал укмуштай жомоктун башын баштады. Жаңы бийлик Крим чөйрөнү бири-бирине кырдыртып, тазалап, эч кимден көз каранды болбой, жалгыз бийлик жүргүзүүнү көздөп жатканын айтып, оозумду ачырды. Анан чекеден тизмектеп берди. Расул жаңы бийлик менен жакшы болчу. Өзү анын курамына кирбеси да. Баян ал жерде туруп бийликке тап берип тургандардын бири эле. Аны өлтүрүп койсо, күмөн дароо өздөрүнө түшөрүн билип, аны башка жол менен жок кылууну көздөп Расулга кайрылышкан. Бүткүл түштүк колдоп турган адамды жолдон алуу кыйын болчу. Ошондуктан Расул аны өлтүрүп, өзүнө душман арттырбай, адам өлтүрдү кылып, түрмөнүн түбүндө ширитем деген ойдо сырттан наркотикке байланышы бар душмандарын издеген. Муну сезип калган Баян бир ок менен эки коен атып өз өлүмүн уюштурган. Элдин күмөнү бийликке түшсө, Крим чөйрөнүн күмөнү Расулга бурулган. Бирок эч кимде далил жок эле. Бийлик муну Расул кылды деп ойлоп, кийинки атаканы Расулдун өзүнө коюшкан. Ал өзү Баяндын өлбөгөнүн билип, издөө жүргүзүп таба албаганда, өзүнүн өмүрү коркунучта турганын билип, ал да өлүм жолу менен коргонкон. Болгону Баяндан айырмаланып, кабырын бош койгон эмес, ал жерде өзүнө жакын, жакшы билген эле адам жатат, деди. Алдымда турган назик гана жаш кыздын бул сөздөрдү сүйлөп турганына таң калганым менен ишенбей кое алмак эмесмин. Анткени мен уккандарымдын ичинен чындыкка эң жакыны ушул эле. Аларды кайдан табабыз деп сурасам, назик кыз көздөрүн ирмеп, эмнеге аларды табышыңыз керек? Өздөрү ошол жолду тандаган болсо жүрө берсин, дейт. Мен башынан баштап түшүндүрө баштадым. Эгер аларды таппасак, мамлекетте хаос болоорун, экөө тең мамлекет башчыга өчөшүп калгандарын, бири-бирин жок кылууга чейин көп баштары кетээрин, түндүк түштүк урушуна чейин алып барышаарын айттым. Келинчегим өзүм менин жумушума келээрин айтып басып кеткен. 6 ай дегенде азыркы сен окуган китепти көтөрүп кирип келди. Анда ал жукараак эле. Рас, алар өздөрү бул оюнду баштаса, биз улантабыз. Аларды тапканда деле пайда жок. Өлүм жазасы жок болгондон кийин түрмө аларды кармап тура албайт. Биздин түрмөлөргө да, түрмөдөгүлөргө да ишенич жок. Тескерисинче, алардын тирилип келишине тоскоол болушубуз керек. Экөө бири-бирин таппаганча келе албайт. Аларды бири-биринен узак тутабыз. Ага кошумча мамлекеттик издөөнү да токтотпойбуз. Артынан сая кууган күч бар экенин билгенде гана баштарын көтөрө албай жым отурушат, деп күлмүңдөдү. Кандай кылып деп сураганымда, чөнтөгүнүн ичине чипти алып чыгып сунду. Компьютерге салып карасам, кадимки диссертация, көп жылдар алдынга коюлган план экен. Менин таң калганым анын Баян менен Расулдун кайда экенин билгени болду. Биз мамлекет күч структурасы кабарсыз калган маалыматты кайдан тапты? Ал болсо күлүп гана китебин көрсөттү. Бул сыйкырдуу китеп каалаган адамыңыздын акылына кире алат, деп. Алардын көп барган мамлекеттерин изилдеп, ал жерден пластикалык операция жасаган медициналык мекемелерди таап, жакын арада түс алмаштырган адамдардын тизмесин изилдеген. Албетте, бул үчүн көп акча убакыт сарпталган. Ошондо түшүндүм. Бул кыз кечээ бүгүн эле эмес, Баян өлгөндөн бери бул менен алектенип жүргөнүн. Баян башка улуттагы адамга айланса, Расул өзүнүн жактоочусу, Москвадан келген көп маалыматка ээ болгон Садырды тандаган. Ал учурда Садыр Расулдун ордуна күмбөздө түбөлүк уйкуда жаткан эле.
Ал өлкөдөн алыс кетпөөнү чечкен. Жанында көп жүрүп калган Садырдын бардык адаттарын, иш алып барууларын жакшы үйрөнгөн эле. Ошондуктан андан эч ким күмөн санаган жок. Керек болсо, анын Москвада калган баласын да таштаган жок. Көп суммадагы акча которуп турду. Бирок Садырды жакындан тааныган адамдарга жолобой. Расул акылдуу адам. Баяндын оюна бул нерсе келбейт эле. Бирок Расулдун да акылына келбейт. Баяндын кайда жүргөнү. Бири-бирине жакындай баштаганда үчүнчү жактан оюн таштап, алаксытып, көңүлдөрүн башка тарапка бурабыз. Мамлекеттик изилдөөнү да ошондой эле жол менен кармайбыз. Үмүтүн да үздүрбөй, изине да түшүрбөй. Мен угуп тургандарыма таң калган жокмун. Кантип ушунча жыл сыр билдирбей, мени менен бир жастыкта баш коюп келгенине таң калдым. Акылым айнып калганга окшоп эс масабалда отурдум. Менин түрмөгө түшүшүмда силердин планда бар беле, дедим жер караган абалымда. Сен телефонун угууда экенин унуттуң да, атама телефон кылдың. Бул жерден кийлигишке туура келди. Антпесе авангардка да маалымат кетмек. Телефонуңду өчүрдүк. Чырмашевичтин телефонуна туташканыбызда Нуржигит телефон кылып кагаз али да сенде экенин айтты. Сен керектүү нерсени эч качан терең катпайсың. Көз көрүүнү эч ким күмөн санабаган жайга коюп коет эмессиңби? Биз дароо түшүндүк кандай кагаз жөнүндө сөз болуп жатканын. Сыдыков дароо тинтүү жүргүзүп, авангардтын делосун таап чыкты. Бирок качан сен видео көзөмөлдү көргөзгөнүңдө жаныбыз оозубузга капталды. Бактыга карай, анда чип жок болуп отурумдук балейден кутулдук. Бирок чоң балее башталды. Алиевич баарынан кабардар болот деген. Эми сенин боштондугуң эмес, жаныңды эсен алып калуу биринчи маселеге айланды. Ансыз да сенден күмөн санап жаткан майор жеңил кутулуп кеткениңди билсе, сени барымтага алмак же көзүңдү тазалап коймок. Өлгөн адамды ким жоопко тартмак эле? Биз Садырга кайрылышка туура келди. Бир ок менен эки коен атып, сени отурумдук коопсуз жайда түрмөдө кармоо. Экинчиси анын желесинде кимдер бар экенин текшерүү эле. Садыр ишин биз күткөндөн да жакшы аткарды. Сыдыков Нуржигиттин өмүрү коркунучтуу экенин сөз козгоп койду эле, анын өмүрүн темир торго алмаштырды. Анын кандай иш алып барып жатканын көрүп туруп, жетиштүү күч топтоп алганына күбө болдук. Тез аранын ичинде ал күчтөн айрышыбыз керек эле. Ошон үчүн сүрөтүн сага таштадык, аны алысыраак качырсын деп. Сен муну Алиевичтен көрдүң. Видео көзөмөлгө кайда бараарыңды жазып, көргөзүп аны чакырдың. Биз артыңдан түшкөнүбүздүн себеби аны таап калабыз дегенбиз. Бирок ал карышкыр жолдон чыкпады. Же биздин адамдарды байкап калганбы? Силер видео көзөмөлдү атайын албай койгонсуңар, өзүңөр туташыш үчүн. Ооба. Силердин планыңарды көргүм келет, дедим чипти сурап. Айтып берем баштан аяк, бирок чип жок. Жалган. Мага ишенбейсиң, ошон үчүн көргөзбөй жатасың, деп көзүмдүн жалын чача карадым. Келинчегим камырап да койгон жок. Сенден атамдын акыркы сөздөрүн уккандан кийин. Демек, атам аны көрүп калган. Сен жокто үйдө эркин иштетчүмүн. Бир күн атам кирип келиптир. Ашканада жүрсөм, балдарды ээрчите кирип келди. Сен жок болгонго ачкычтын бирин алган эле, не бар, не жок деп, ошо менен ачып кирген го. Мен чочуп кеттим. Бирок атам эч нерседен сыр бербей, балдар алдынан тосуп чыкканын айтып, күлүп отуруп жөнөп кетти. Ошол күнү ооруканага түшүп калды. Күмөндөгөнүм менен андай болбогон деп үмүт кылган элем. Сен айткан сөздөрдөн кийин баары ачык болду. Ошондо сага берген суроолорумду өзүмө берип жаткам. Сен мен үчүн жооп бердиң. Мен түшүндүм. Ишти жарым жолго таштай албасымды. Бирок эми баары татаал болот. Эки эсе дилгир болушума туура келет. Биринчиден, каржы жана күч жагынан аксасам, экинчиден, бардык маалыматты акылыма, өз эс тутумума сакташыма туура келет. Чипти сактоо кооптуу экенин түшүндүм. Баары бир качандыр кимдир бирөөлөр көрүп калаарын ойлоп, андагы маалыматтын баарын мээме жүктөп аны жок кылдым. Атам өлгөнү да сени токтото албадыбы? Дегенин ошондон экен да, Ооба, сен мага экөөнүн кандай байланышы бар деп жооп бердиң. Чындап, атам менен кылмышкерлердин эч кандай байланышы жок эле. Ошондуктан алар менен күрөшүүнү токтоткон жокмун. Мага мунун баарын эмнеге айтып жатасыңар? Кызыгы алдыда сен тынч отуруп ук деп Сыдыков баяндалады. Мен келинчегимдин түзгөн планын көрүп, өзүмдүн эч ким эмес экенимди тааналдым. Ал жерде ошол учурдагы бийлик биринчиден да катуу кулаары жазылыптыр. Бирок так датасы берилбеген. Андан кийин өлкөгө алсыз бийликкелери да айтылган. Күчтүү бийликти алып келишкен.
катуу жалкып калгандар эми ал катаны кайталабайт дептир. Ошол алсыз бийлик учурунда өлгөндөр тирилип келиш керек экен. Андай болтурбоого бар күчүбүздү жумшашыбыз керек болот. Ал үчүн бийликке колдоо көргөзөбүз. Көрүнбөгөн тийди. 2010-жылы биз коркуп күткөн күн келди. Бирок биз ал учурда даяр болуп калган элек. Ойлогондорун ашырыштарына жол бербей тоскоол боло алдык. Ал утурумдук бийлик канатын жайганга үлгүрбөй кете берип, ордуна ошондой эле бийлик келди. Бул да канатын жайып толук отура албайт. Артынан ушундай эле бийлик кайталанат. Бул үчүн алар бар күчүн жасап жатышат. Биздин милдет бийликке колдоо көрсөтүү. Алар кандай болгон ченде да аларды коргоо. Дагы бир жолу бийликтин кулашы мамлекеттин жоголушуна алып келет. Ошондуктан аны кулатуу оюнда болгондордун артынан түшүп, бар маалыматты бийликке таштап турабыз. Бул аларды колдогонубуз эмес, жөн гана үчүнчү күчтөрдүн учурдан пайдаланып кетүүсүнөн сактанып. Бул канчага чейин созулмакчы? Биз полковник генерал болуп барса, күч структурасында чоң төңкөрүш болот деп күткөнбүз. Тилекке каршы ал оюбуз ишке ашпай калды. Кийинки планда сен. Мен? Ооба, сен. Сенден эч ким көрө албаган сапатты келинчегиң көрө алган. Акылдан сырткары туюм сезимдерди да көрө алганды баалаган. Мен Каныбекти көргөзгөм. Дагы бир ирет аял затынын туюмунан утулдум. Каныбекке караганда чындап сен күчтүү чыктың. Ал көр акылдын гана артынан ээрчип жүрөт. Сенин сезүү жөндөмүнөн кичине болгондо да ал баасы жок адам болмок. Кандайча, ал баарын алдын ала сезбедиби? Ооба, бирок бизди качыргандын ордуна өзү качты. Сен Айкөл да боло аласың. Авангард дуусуң да, тууганың да эмес. Бирок аны коргош үчүн түрмөдөн коркподуң. Каныбек антмек эмес. Ал да авангарддай эле өзүн биринчи орунга коет. Авангард өлтүрүп коюшунан коркпой, анын артынан бардың. Сенде коркуу сезим жок, дегим келген жок. Бул башкысы эмес. Башкысы сен адамдардан жакшылык күтөсүң, жамандыктан мурун. Каныбектен али да жакшылык үмүт этип отурганың жалганбы? Анын кылгандарын жакшылыкка жооруп, ал сенден жамандык күтүп аңдып жаткан учурда. Эгер Каныбек бир эле саамга өзүн унутуп, тегерегине көз чаптырганда бизге жетип келмек. Жок, ал өзүнөн башканы көрө албай койду. Көр акылына жетеленди. Сен таап келдиң. Келинчегиңден жаман күмөн кылып эмес, аны акташ үчүн, жамандыктан сакташ үчүн келдиң. Биздин элге сендей адам керек. Эч кимге зыянын тийгизбеген, кылмышкердин да жүрөгүн ойгото алган, кулаган күчтүү бийликтин катасын кайталап, алардан коркконуңду билдирип, жок кылууга шашпай, алардын эч ким эмес экенин далилдей ала турган, жамандыктан алдын жакшылыкты көрө алган, ошол эле учурда баарын чочута ала турган күчтүү бийлик ээси керек. Криминалдар башкарган өлкө эч качан өспөйт. Мисалы, жакынкы эле Россия 90-жылдары криминалдардын тушунда кандай эле, азыр кандай? Грузия эмнеге өнүкпөйт? Бүткүл Кавказ, Украина, Афганистан, Мексика, Колумбия деги эле койчу, өтө эле көп. Европа, АКШ, Китай, Корея, Япония өнүгүп жатканынын бирден бир себеби аларда эл эч кимден коркпойт, бийлик күчтүү, криминалдардан көз каранды эмес. Эми бизде сен гана криминалдарды ылдый түшүрө аласың. Алар жөнөкөй гана өлүүчүлөр экенин элге жеткире аласың. Алар эч ким эмес экенин далилдей аласың. Анткени сен өзүң жөнөкөй жансың. Баарын жөнөкөй кабыл аласың. Бизге азыр ушул нерсе жетишпей турат. Татаалдаштырып, бири-бирине өчөштүрүү эмес, жөнөкөй жол менен маселе чечишти үйрөнүү керек. Анда эмнеге полковник камакта отурат? Чермашевич жумуштан кетти. Бул жөнөкөйлүк эмес, өчөштүргөндүк болбойбу? Дедим сөзүн бөлө. Аларда Расулдун өзүнчө маселеси бар көрүнөт. Алар кылмышкер түрмөдө чириш керек деп эсептешет дайыма. Расул аларга түрмө кандай экенин көргөзгүсү келген. Чермашевич жан сооголап араң калды. Анын ордуна иниси Нуржигит эч кыйынчылыксыз баарын мойнуна алып бере турган болуп келишишкен. Полковник аброюн төккүсү келген жок. Курнамыс деп кете берди. Менимче Алиевичти издештин кереги жок. Анткени ал ошону каалап жатат. Негизги ролду ойноп, кырдаалды башкарууну өз колуна алууну көздөп. Менин түшүнүгүм боюнча, анда эч кандай маалымат жок. Коркунуч туудура албайт. Полковникти куткаруу керек. Ал күнөөсүз. Нуржигитти авангардтан сактоонун башка жолун табуу керек. Алар түрмөгө татыктуу эмес, дедим.
Экөө бирин-бири карап ойлонуп калышты да бир убакта келинчегим тамагын кырып сөз баштады. Макул, айтканыңды жасайлы. Алиевичти издебейли, анын өлбөгөнүн далилдеп, аларды түрмөдөн куткаралы. Полковник өз жумушуна кайтсын, Нуржигит боштондукта жүрсүн. Анда эки жол бар. Полковник генералдыкка жетет. Анда силердин структура эң катуу жолдор менен иштеп калат. Бир гана жазалоо, аяосуз жазалоо. Анда өлкөдө кылмыштуулук беттер өсүп, силерге туруштук бериш үчүн биригип отуруп, чоң пучка айланышат. Абалды ырбатып алабыз. Же полковник сынып, жашоодон сабак алган болуп жумуштан кетет. Менин мындай болушунан чоң күмөнүм бар. Ал киши бийликти жакшы көрөт. Алиевичтей өзүн биринчиликке койгондордун бири. Нуржигитке келсек, ал да жумушуна кайтып, адал эмгек кылат. Эмнеден өтө чоң күмөн кылам. Экинчи жолу болсо, акча көп жайга биротоло кетет. Анда авангарддын тузагына барып илинет. Эгер экинчи айтканым болсо, анда авангард аны кечирип кабыл алат. Бирок өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланыш үчүн гана керектүү учур келгенде өзүн сакташ үчүн окко аны тосуп берет. Эгер мага ишенем десеңер, анда бул менин биринчи талабым дедим. Анын сөзүн жактырбагандай. Келинчегим бир азга ойлонуп туруп макул болду. Анда менин талабым кийинки кыйынчылыкты өзүң жеңесиң. Мен каражат табуу менен алектенем. Бизде каражат аз калды. Сенин айтканыңдай жасасак, бизге дагы көп убакыт жана каражат керек болот, деп ал учурда түшүнбөпмүн анын айткандарын. Жөн гана кайда бармакчысың акча издеп, дедим. Эч кайда барбайм. Акылымды иштетем жөн гана. Кимден биз каражат ала алабыз? Азыр мамлекеттин казынасына ким колун салып жатат? Жана кантип андан алган акчасын тартып кете алабыз ойлонуш керек. Бизге даяр маалымат бере турган атам жок, деп эки алаканын жайып боштукту көргөзүп койду. Түрмөдө полковник айтканы кайнатамдын тапканы кайда кетип жатканы эми түшүнүктүү болду мага. Бирок ал учурда бул жөнүндө эмес, каражат эмнеге керек болот деп сурашым керек экен эле. Көрсө, байкушум мага каршы чыкпай, оюмдагыны жасашым үчүн кам көрүп жаткан экен. Менин калпыс кадамдарымды алдын ала көргөн го. Ошол күндөн тарта кырдаалды, көзөмөлдөөнү колума алдым. Алардын айтуусу боюнча мен саясатка аралашып, такшалышым зарыл болчу. Ошондуктан баштаган ишимди жыйынтыктап, баянды сырттан келген наркотик менен алектенген адамдар атаандаш жараткандыгы үчүн өлтүрдү деп, ал адамдардын үстүнөн иш козгоп, сотко өткөрүп бердим. Ага далил да таап, түрмөдө отурган учурдагы Быйзам уурусу аталган башка улуттагы адам менен болгон жолугушуусун көргөздүм. Расулду тирүү боюнча калтырып, ишин жаппастан калтырдым. Кыска убакыттын ичинде эки чоң кылмыштын бетин бирдей ачып койсом, өтө эле күмөндүү болуп калмак. Камакта жаткан полковникке арыз жаздыртып, ишин кайрадан карап, Алиевичтин өлгөнү анык эмес экенин далилдеп, Нуржигит экөөнү бошотуп алдым. Расул Араб Эмираттарында жүрөт. Авангарддын артынан барган Баяндан кабар тапканы. Баян болсо өлкө ичине келгенге куштар Расулдун ушул жакта экенин сезсе керек. Экөө орун алмашып турушат, бири-бирин таппай. Менин артымдан аңдуу жүргөнүн туям, ал ким экенин, эмне издеп жатканын да билем. Бирок эми кеч, ал эч качан каалаганына жете албайт. Анткени анын издегени менин мээимде. Учурдун кожоюну мен, келинчегим экөөбүз бул тууралуу сүйлөшпөйбүз. Ал мага толук ишеним көрсөткөнүн билдире. Эч качан кайра сурабады. Болгону Сыдыков аркылуу мага каражат болот. Мен артымды тазалап, ал жумушумду таштап, чоң аякка баш салдым, саясат дегенге аралашып. Менин көздөгөнүм жанымда жүргөндөргө атаандаш болуу эмес, аларды кантип башкарууну үйрөнүү эле. Бирок мен катуу жаңылыштым. Арадан бир жыл өтпөй, келинчегимдин акыркы күмөндөрү аткарыла баштады. Отурундук жумуштан бошоп, бош жүргөн полковник кайрылып келди. Болгондо да генерал болуу алдында турат. Нуржигит болсо авангарддын жанына жеткен. Адамдар кандай жалкыбайт. Жакында авангарддын интернет булактары аркылуу жаштардын суроолоруна жооп бергенин уктум. Анда бир полковниктин ага каршы турганын, ошол гана аны күнөөлүү деп жатканын айтып, жакында мекенге келерин жарыя кылыптыр. Ал полковник ким экени белгилүү эмеспи? Эми экөө каршылаш туруп, согушуп, элге дагы бир ирет Крим чөйрөнүн күчүн даңазалайт экен да. Эл ар дайым бийликте тургандарга каршы турат эмеспи? Бул ирет бийликке каршы авангард чыкса, эл анын артынан ээрчийт. Мындай учурда мага келинчегимдин кеңеши абадай керек болуп, ага кайрылдым. Ал жай гана авангард айтса, демек ал келет. Бирок ким болуп ошол табышмак. Белгилүү, полковник ага чейин генерал болуп көтөрүлсө, жөнөкөй авангарддын күчү жетпейт ага, деди шилекейин жутуп. Мен эч нерсеге түшүнбөдүм. Бирок ашыкча суроо берип келесоо көрүнгүм келген жок. Арадан аз өтпөй, авангард жакынкы бир өлкөдө киши колдуу болуп жан берди деген кабар келди.
Ал өлкөнүн адамдары окуя болгон жерде мыйзам уурулардын чогулушу болгон десе, бизге жетип келген күбө анын жакын адамы аны кулаган бийликтин туугандары жок кылганын айтып берди. Мен эки жоромолго да ишенбей, жакында өз ордуна отурган генералга кирдим. Оюмду ал жасады дегем. Бирок качан ал мага көрсөтмө берген күбө Нуржигит экенин айтканда денемден шай кетти. Болушу мүмкүн эмес. Мен аны көрүшүм керек. Бирок ал айыпталуучу эмес, күбө катары суралып жаткан үчүн атайын корукта экен. Мага жолугуудан баш тартты. Үйгө бутумду араң сүйрөп кирип келдим. Чарчаганымдан эмес, уялганымдан. Мен келинчегим жылдар алдын көрө алган нерсени сезе албаганымдан, көрсө ал ошондо дагы бир адамдын артынан аңдуу коюуга каражат издеген экен. Байкушум таап үлгүрдү болду экен. Менин катачылыгымды толтуруш үчүн жан өрөгөн тура. Мен алдын ала көп кеткен экенмин, өзүмдөн башканы көрбөй. Кантсе да көч структура адам эмесминби? Жубайымдан эң жакшы илим бос чыкмак. Кийинки тандоосу кимге түшөт болду экен? Кийинкесинде адашпаса болгону. Мындан кийин ал менден талашпайм, качан ал убакыт келди деп эсептегенде өлүктөрдү ойготот. Азыр алардын алдан таюусун күтсүн. Бул үчүн колумдан келген жардамымды берем. Үй жумуштарында мойнума алам. Анда көп убакыт болуш керек. Деп үйгө араң кирип келсем, жубайым алдымдан эч нерсе эмес, ар бир адам адашат. Мен да адаштым го, көрүп турасың деп жайдары күлүп тосуп алды. Оюмду айттырбай түшүнгөн жалгыз адамым. Кечинде уйку алдында жатып, баары бир сен тапкычсың, авангардка эң жакын бардың. Ал эми жаныбызда болгону өзүн саткан саткын адамдын кейпин кийип жүрөт деп шыбырап койду.